Assalamu alaikum, урматтуу мусулман бир туугандар. Мынакей Кыргызстандык ажылардын 3-чү каттамы Медина аэропортуна келип калып, Кыргызстандык ажылар мынакей автобустарга жайгашып атышат. Буга чейин эртең менен 2 каттам келип, алардын баардыгы тең ошол ыйык Медина шаарындагы мейманканаларга жайгашып, баягы өздөрүнүн ибадаттарын башташты десек болот. Буюрса Кыргызстандык ажыларды коштоп дарыгер дагы келген. Ажыларыбыздын ден соолуктары баардыгы жакшы. Ажы башчылар баягы Сауд Араб патшачылыгынын ажылык жана башка мыйзамдарын сактоо боюнча дагы буга чейин инструктаж өтүп атайын, сабактарды өтүп, буга чейин түшүндүрүштөр жүргүзүлгөн. Ажылык убакыты башталганга чейин дагы биздин ажы башчылар ажыларыбыз үчүн керектүү дагы ажылык амалдарын туура аткарыш үчүн дагы керектүү маалыматтарды баардыгын берип турмакчы. Ошентип мынакей ар бир рейсте 160тан ажы мынакей 3 каттам ыйык Медина шаарына келип, мынакей азыр биздин болочок ажыларыбыз ушинтип автобустарга жайгашып, мейманканаларга жөнөп жатышкан учуру. Эскерсе кетсек, бул жерде дагы Медина шаарында ажылыкты уюштуруу боюнча штаб кызматкерлери иш алып барып атат. Алар ошо толугу менен тозуп алгандан тартып, ажылардын мейманканага жайгашуусу, ошондой эле кайсы жерге зыяраттар боло турган болсо, ошолордун баардыгын тең уюштуруп көзөмөлдөп турушмакчы.